дүйнөдө Гиннес китебине кирген, дүйнөдөгү эң кымбат укол болуп эсептелинет экен. Бул оору деген убагында дарыланбасак, баламда болгон мүмкүнчүлүктөрдү тартып алат экен. Эсі тағылайын. Көрдің бе балам? Нанып кетейін. Байқанчик, байқан, анаке. Биздин телеканалга элден жардам сурап Нуриза Рахим кызы кайрылды. Анын айтымында 2,5 жаштагы баласы Байхан сейрек кездешүүчү генетикалык оору жулуң булчтарынын атрофиясы, мындайча айтканда сыма оорусуна чалдыккан. Байханга тез арада баасы $2 миллион турган дүйнөдөгү эң кымбат Золгенсма уколу зарыл. Бирок ал үчүн бул суммада каражатты табуу мүмкүн болбой тургандыктан, аргасыздан наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн апасы коомчулуктан жардам сурап кайрылууда. Биринчиден, балам спинальный мышечный атрофия оору менен ооруйт. Буну жакын арада билдик. Бул деген дүйнөдө сейрек кездешүүчү оорулардын бири болуп саналат экен. Ошондуктан бун укол алыш үчүн көптөгөн каражат керек болот экен. Биз ага каражатыбыз жетишпейт. Баасы болсо $2 миллион болуп саналат экен. Анын дагы өз убактысы бар экен. Ошол убакытта жана ошол килограммга чейин сайылыш керек экен. 13,5 килограммга чейин сайылыш керек экен. Азыр балам 12 килограмм. Балам азыр 2 жаш 7 ай. 2-3 ай болуп калды билгенибизге. Ошол себептен эртерээк чуркап, колубуздан келген аракеттерди кылып жатабыз. Азыр өз алдынча отура албайт. Монтип артка жыгылып, же алдыга жыгылып кетет. Анан монтип жатканда өз алдынча тура албайт, бурула албайт. Бутту баса албайт экен. Бул оору деген убагында дарыланбасак, баламда болгон мүмкүнчүлүктөрдү тартып алат экен. Давай, Байхан, еще раз. Жанымда ар дайым мен. Өзүм ар жака чыгып, монтип коляска менен алып чыгып, таза абада айлантып, эс алдырып турам. Өз алдынча отура албайт, монтип жөлөп же сөйөп кармап туруш керек да. Тамактануусу жакшы, өзү монтип акырындап алып жейт, бирок колдору дагы слабый. Ошо монтип колдорун бийик көтөрө албайт. Ошол сироп бар экен, Рестиплам деген. Биз ошол сиропко очередке жазылып койдук, ошо мамлекет тарабынан. Бирок аны деген качан берилери белгисиз. Андан кийин Спинраз деген укол дагы бар экен, экинчи. Ал укол дагы айына сайдырып туруш керек экен. Анын баасы дагы жогору. Бул Золгенсма деген уколду бир эле жолу сайдырып коет экен да. Ошол болсо канында жүрүп, ошол болгон ооруну жок кылат экен да. Ошол оору деген акырындап баланы болгон мүмкүнчүлүктөрүн алып коет экен да. Азыр баспаса кийин отура албай калат. Андан кийин болсо дем ала албай калат. Анан тамак жей албай калат. Урматтуу кыргыз элим, ушу биздин мүмкүнчүлүгүбүз, каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу ошо сиздерден жардам сурап кетебиз. Канча сом болот же канча тыйын болот, болгон аракетиңиздерди жумшап, ушу балам Байхандын басып кетишүүсүнө жана ошондой эле бул баламда болгон мүмкүнчүлүктөрүн албоосуна жардам беришиңиздерди өтүнүп суранам. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.